Чегаранын такталганы бул деген бейпилдик. Кыргызстан үчүн кошуна мамлекеттер менен жакшы мамиледе болуу өтө маанилүү. Азыркы тынч эмес дүйнөдө чегара маселелеринин чечилиши абдан керек. Чегараларды тактоодо Кыргызстан татаал жолду басып өттү жана азыр да өтүүдө. 2023 жылдын 27 января Кыргызстан үчүн тарыхый күн болду. Ал күнү Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекеттик чегараны делимитациялоо процессин аяктап, чегара маселелерине чекит коюлду. Кыргызстан биринчи жолу жарандардын паспортун өзү чыгарып баштады. Кыргызстан Совет бийлигинин курамында болгондон тартып, эгемендик алган жылдар аралыгында дагы өз жарандарынын паспортун чет өлкөлүк компаниялардан чыгартып келген. Быйыл президенттин иш башкармалыгына караштуу Учкун мамлекеттик басмаканасына жабдуулар сатылып алынып, мындан ары паспорттарды Кыргызстан өзү чыгарып баштады. Коргоо деңгээли боюнча биздин паспорттор дүйнөнүн алдыңкы 10 өлкөсү менен тең тайлаша алат. Андыктан эми Кыргызстандын паспорттарын бүгүнкүдөй сапатта жасалма кылып чыгарууга мүмкүн болбойт. Жол куруу тармагына жаңы техникалар алынды. Жол куруу жана оңдоо тармагы дагы мурунку жылдарга салыштырмалуу көрсөткүчтөр өстү. Бул жылы аймактарды байланыштырган трассалар жасалды. Мындан тышкары Нарын, Каракол, Ош, Талас шаарларынын ички жолдорунун көпчүлүк бөлүгүнө жаңы асфальт төшөлдү. Көп жылдан бери каралбай келген Ноокат жолунун дагы маселеси чечилди. Жол куруу жана оңдоо багытында 669 жаңы техника сатып алынды. Анын 265 даанасы Кыргызстанга келип, учурда жол курууга пайдаланып жатат. Төө ашуу тоннелине асфальт төшөлүп, жарыктар коюлду. Узундугу 3890 метрди түзгөн Кыргызстандагы эң чоң Гөгар тоннелинин түндүк жана түштүк жагынан туташтырылышы аяктап, учурда ал жерде казуу, бекемдөө иштери уланууда. Мамлекет жайыттарга кам көрүп, тоют чөптөрүн эгип баштады. Совет бийлигинин мезгилинде жайыттарга кам көрүлүп, жер кыртышынын бузулушу, тоют чөптөрүнүн азайышы көзөмөлгө алынчу. Акыркы 30 жылдан ашык убакытта бул жумуштарга көңүл бурулбай келген. 2022 жылы эгемендик алган жылдар аралыгында биринчи болуп 30 гектар жерге тоют чөптөрүнүн уругун алуу максатында үрөөн себилип жыйналды. Ал эми 2023 жылдын аягына чейин 10 000 гектар жерге жайыт өсүмдүктөрүнүн үрөөндөрү себилип жана үрөөн алуу максатында 300 гектар жерге жогорку репродукциядагы тоют өсүмдүктөрүнүн үрөөндөрү себилди. Акыркы жылдарда ирригациялык объектилерди капиталдык оңдоодон өткөрүү максатында жылына 160-170 миллион сом каралып келсе, 2022 жылдан тарта каржылоо 6 эсеге көбөйүп, каржылоонун көлөмү 1 миллиард сомго өстү. Жыйынтыгында чарба аралык каналдардын жоготуусу 10%га кыскарып, дыйкандарга берилген суунун көлөмү 20%га жогорулады. 2021 жылы 1,2 миллиард сомго айыл чарба техникасы лизингке берилсе, 2023 жылы бул көрсөткүч 3,8 миллиард сомго көбөйдү. Кунарсыз жайыттарды трансформациялоо боюнча мыйзам кабыл алынып, жыйынтыгында дыйкандар 614 000 гектар жерге багбанчылык жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алышты.